ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү ушул кылымдын кабары же болбосо ошо касиеттүү алтын доордун кабары кыргыз жергесине ар тараптан түшүп атат. Эми муну эч кандай жеригенге болбойт, тетирсинче ар дайым эсибизде болуш керек. Ааламдык мыйзам жеңди деп. Ааламдык мыйзам жеңди. Адамдык мыйзам жеңилди. Ошон үчүн адам акылы менен ойлоп тапкан техника, медицина, каражат, саясат эч нерсени чече дагы, жетектей дагы, токтото да албай атат. Керек болсо ошо ааламдык мыйзам түшкөндөн кийин адамдын көңүлү өзү тынчбай атат. Жан дүйнөсүн тынчыта албай атат адам. Мисалы, кээ бир ойлоп жүрөт, бир машинелүү болсом деп, кээ бир ойлоп жүрөт, бир үйлүү болсом деп. Ал болгон адамда деле ошо жан дүйнөсү тынчбай атат. Себеби абада ушундай бир чоң энергия башталды. Эми ушу биз сөздүн болушун сүйлөшүбүз керек. Буга чейин аябай жөнөкөйлөштүрүп, көндүрүп, чочутпай, сылап сыйпап жеткирип келдим. Бул өзү доор бир эволюция менен алмашып турат. 100 жыл мурун Октябрь революциясы болгонго чейин деле ушу байдын баласы бай бойдон, бийдин баласы бий бойдон, кембагалдын баласы кембагал, кедейдин баласы кедей, жардынын баласы жарды бойдон калат деген түшүнүк болуп келген да. Анан ошол эволюция болгон кезде ушу идеология менен алып отуруп, анан Ленин революция жазады да. Ушундай бир адамдын жан дүйнөсүндө бир жашоосунда өйдө болоорун, баары тегиз болуш керек экенин айтып отуруп, агитатор, пропагандисттерди дайындап, элге жеткирип, ансыңарындай азыр дагы ошол. Ошол кезде революция болгондо, баягы ойдо жок жерден болгондон кийин байлар, бийликтегилер, бийлер моюн бербей, эскичилигин бербей, ушу жылдаппы, айлаппы, кайра чаап алабыз, кайра басып алабыз деген үмүт менен басмачы аталып жүрүшкөн. Ансыгандай азыр дагы ушул эволюция болот да, адамдын көкүрөгүндө революция болушот, мамлекеттерде революция болот. Себеби өнүгүү жолу токтоду. Өнүгүү жолу өзү бүттү. Жердик жашоо менен өнүгүү бүттү. Эми ошо жердик жашоо же болбосо жерде адам жер жашоосуна гана акыл сезими жете алгандыктан такалды. Эволюция ошентип бүттү. Анан ушу эволюция бүткөн кезде эми муну 100 жылдыкка, 1000 жылдыкка, бир мамлекеттин тарыхына окшоштурбаш керек, ойлобош керек. Адам ушинтип эволюция көп жылдык адамдын эмгегинин, тажрыйбанын негизинде гени сөөгө бош жаткан кара куш мээси жетилди азыркы жаңы доордо. Анан ошол кезде эми жетилгенден кийин дагы бир нерсе болуш керек экен да, дагы бир секирип болуш керек. Анан ошондо ааламдык түшүнүк өтүш керек. Анан ошо ааламдык түшүнүктү адам эки көзү менен көрө албагандан, же жерде акылы менен сезе албагандан кийин анан 6 катар ааламдын ээси адам ата, анан энергия катары көрүнүп, анан маалымат аян берди. Ошол жерде агай айтып атат, өткөндө ушу биз кут, булут жөнүндө сөз кылсак. Кыргызга эми бурмалабай эле болушун айтса, ошо боек жомок катары айтса өтө тез жетет, иштеринен көп нерсени иштеп алат. Ошондо Манас бабам Бакай атама бир кутту берген экен. Булут, кут. Анан булут кутту
Бакай атам булакка булут кылып жашырган экен. Ошол манас ааламдык дастанда калып атат бул. Анан адам ата көрүнгөндө дагы булакта, көр булакта булут пайда болуп атат да. Көр булакта булут пайда болуп, анан көр булактан бу жерге булут түшпаш керек эле десе, анан ак саргыл түстөгү да адам ата пайда болуп атат. Булуттан адам пайда болуп. Шарт окуп атат 3 күндөн кийин. Ошол күнү эскертип атат 3 күнөн саат 11-де келем деп. Анан мен дагы ошол кут кармап атам да. Кут кармаганда ушундай бир чагылгандай линия түшүп эле, анан ошо кут түштү болуп калды. Анан ошо караганга болбойт экен. Анан ошо ак кечине көгүш түстөгү булут экен, ошондой өйүлүп калган. Анан ошо бет маңдайымда адамдар отурган экен, бир ушул арык чырай, ушу бир 70 жашка жетиппи, жетпегенби, аксакал ошо тур сеники карма деди. Анан туруп кармагандан анан ошо улуу иш башталды. Демек кайра ушул жерде берилет, алайга кут түштү, куттун далили арыстан алай экен деп. Демек ошо кыргызга кут түшкөнү чындап. Ошон үчүн кыргызга кут түшкөнү кыргыз элинде карапайым элде аябай калыстар көбөйүп, чынчылдар көбөйүп, кайтпастар көбөйүп аткандыгы ушул. Ушу кыргыз жергесине да кут от түштү, нур түштү. Эми ошо чет элдиктерди тепселеп, сатып, ээ кылып, акча табабыз деп, кенин казып, тепсе берсек ошол жерден жер эненин ээлери, пирлери чарпып коет, мамлекеттен оор жоготуп болот. Ошо эмне менен башкарат кыргыз? Энергия менен башкарат. Ошо ичимдеги энергия батпай атат. Өзүңүздөрдү бошотуп, боштондо энергиясы менен турпатымды бийлесин деп бир 2 жолу 3 жолу айтып, дене башыңыздарды бошотуп, оорукчандар ошо айыгып атканы рас. Себеби кут бул Кудайдын буйругу менен гана берилет экен кай бир адамдарга. Кут бул Кудайдын улуу нуру, деми, энергиясы. Энергиясы Кудайдын энергиясы экен. Кут ушул мына арсалай өткөргөндө энергия. Реанимация деп да койсо болот экен муну. Реанимация эми барып скорый менен алып келет го, бул ушу көз ачып жумганча ошо оорукчанга жетип, дарылап, калыптандырып, касиет ыйгарып, ошон үчүн болушун сүйлөшөлү, урматтуу журтум. Себеби мага дагы чоң-чоң, аябай чоң-чоң ишенич келип, чоң-чоң касиет келгенде бул дүйнө эли, мына саясат, алдамчы мага бир тыйындай көрүнүп атат. Ошо кыргыз журту гана дүйнөнү башкарып калаарын берилген, мен да ошол чоң ишеничтемин. Ошон үчүн кыргыз эмне менен башкарат дегенде ошо энергияга толуш керек. Өзүңүздөрдү бош алып отуруп, мүмкүн болсо ошо көзүңүздөрдү жумуп, энергия кайда отурат дегенде ошо денеге отурат. Болгон денеге. Кут, периште кайда отурат? Ошо денеге отурат. Анан биз нервиштеткенде, кыжаалат болгондо, же бир күн уруш болгондо 40 күн периште качат дегенде ошонун баары качкан. Үйдүн ээси качкан, улагада Ататектин арбайлары качкан. Бош отуруңуздар. Ушул мен эстегенде сиздерге аябай энергия өтөт. Ошо эстейт кадимкидей адам. Көз ачып жумганча эле ошо элес аркылуу, телефон аркылуу, ошо батыштын техникасы аркылуу энергия жетет. Ошо элес үчүн эле ошо бир адамдын элеси менен энергия жетет. Бул жерде ошо бейиш деген жашоо башталат. Бейиштин элчиси батыштын техникасы деп берилет. Бейиштин улушу улагасы
табият менен адамдын гармонияда болуусу азыр табиятка өтө адам маани берип калды эмнегедир. Ичинен эле ички жан дүйнөсүнөн эле. Бейиштин мурасы. Бийик тоолор, дарыялар, ошо Соң көл, Ысык көл, Чатыр көл, Сары Челек, ошол бийик ошо Арсланбаб, мазарлуу жерлер ушу мурасы экен. Бейиштин төрү ошо Кыргыз өлкөсүнүн түптөлүшү. Жаңыча түптөлөт. Буну эч ким бурмалай албайт. Эч ким токтото да албайт, ошого барайт азыр. Өзүңүздөрдү бош кармап, боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деп дене башыңыздарды өтө бош кармаңыздар. Ошондо адам энергияга толот. Ар бир адам ошондо энергия бөлүп чыккыла деп берилет. Энергия бөлүп тургула деп. Ошондо кыргыз эли эмне менен гана башкарат дүйнөнү дегенде энергиясы менен. Бул кандай түшүнүк? Эркек энергия көтөрүп жүрөт, үстүн аттаба деген бул керемет сөз да. Эгер аябай чечмелеп алса. Же болбосо ошо энеге катуу сөз айтпа, атага катуу сөз айтпа. Кудайдан кийин эле сыйкыра ураны энет алып жүрөт. Ошо энергия алып жүрөт да. Кудай сыяктуу, атаң кудайың, энең умайың дегендей. Анысы кандай ушул энергия да азыркы кептин баары. Энергия алуу ар бир адам болгон энергия алуу. Ошо кудайлык сыпат болгон кыргызда. Кудай кечиримдүү турбайбы? Табиятка көз көрүнгөн, көзгө көрүнбөгөн дүйнөгө бирдей карайт турбайбы? Түшүнүн туш келишин, түшүнүн түс болушун түшүнүп алган турбайбы? Теңир тең деп коерун билген турбайбы? Бирөөгө жамандык кылсаң кайра жаман болорун. Жакшылык кылсаң жакшылык кайтаарын. Анысы кандай ошол теңирлик, теңирдей тегиз бул Кыргызда бар. Ошону качырып алганбыз. Башка багытыбыз жок, азыр ошо башатка кайтуу оюну жүрдү. Ошо ааламдан түшкөн ар бир закон, ошол аян Арстын алайга өткөнү закон болду. Ошо куйруктуу кут жылдыз Марстын энергиясы жерге түштү. Марстын энергиясы, куйруктуу жылдыздын энергиясы жерге түшкөндө куйруктуу жылдызда жашаган, планетада жашаган, бөлөк бийик планетада жашаган энергия жөлөмөкүчтөр жерге түштү. Арбайлар, периштелер эмнеге түштү дегенде ошо чыныгы дүйнөнүн ээлери дал. Ошо адамзатты чындыкка өткөрөбүз деп. Ошон үчүн аябай түш аян болуп атат азыр адамзатта. Сиздер деле эмес, дүйнөдө ушул илими менен бул өтө эме чоң сабак, бирок туурасы ушул илими менен кошо Арстын алайга бир чоң теңирдин теңи деген ат берилип, энергиясы күчүнө кирди күн өткөн сайын. Ошон үчүн ар бир адам азыр изилденип, энергия топтоп туруш керек, күнү түнү изилденип. Энергия болбосо керектен, эсептен чыгат адам. Кимдин түшүнүгү бийик болсо, ал элди бийлейт. Кимдин энергиясы жок болсо, эсептен, керектен чыгат. Ким көмүскө келген керемет менен дос болсо, доор мыйзамын утуп алат. Ким элдин камын көрсө, мына адамзаттын камын көрүп атам мен. Эл Кыргыз не болуптур? Кам десе эле биз ойлогонбуз пул бериш керек окшойт, анан бир көпүрө салыш керек окшойт деп. Эл өзү салып алат. Сен багытын бер, энергиясын бер. Ааламды көстөйүндө өстүр. Ким элдин камын көрсө, аны эли ээрчийт. Мына эли ээрчип аткан ошол. Ким элди алдаса, өзү анга түшөт. Ким акча үчүн иштесе, ачка калат. Ким эски эволюциялык жашоосун кайталап жашаса, карып болот. Ким өлүмдү тааныбаса, өзүнө өлүм келет. Ким ырыскы табам десе, ал ыпырайт. Ким энергия менен тамактанса, эки дүйнөнү жеңет. Ким эки көз менен жашаса, тозокко жоолугат.
көз караш калдырса, мына жаңы доордун талаптары. Ким өзгөчөлөнүп жашайм десе, күн өтпөй кыйналат. Бай болом дейби, жылтыр-жылтырга кызыгабы, өйдө болоюн дейби. Күн өтпөй кыйналат, ким өзгөчөлөнүп жашайм десе. Улуулук мыйзамын билген адам улуттарды бириктирип заманды жетектейт. Мына улуулук мыйзамын, улуу Кудайдын мыйзамын билген адам улуттарды бириктирип заманды жетектейт. Бул мактаныч эмес, бул чоң түйүшүк Арстан Алайга түшкөн. Кыргызга түшкөн бир чоң түйүшүк. Бир чоң оомат, чоң кут, кайра бир чоң түйүшүк. Кээ бири курсагын тойгуза албай жүрсө, ушу менин тегерегимдеги илимдештер бос үйүн тигип алып, талкуу менен күнү түнү элин окутуп, келгенин айыктырып, духун көтөрүп, жолун таап берип, касиетин тактап берип, ушу адамзаттын камын көрүп атат. Эми ушу эл алдыгандар аябай соттолот, бирлер ачылат. Кээ бири ушул жан айласы кылып бир ооруга чалдыгат. Бул чындык. Себеби ошол кайтпас, калыс эжеке агайлар соттоп атат. Себеби улуу жолго өстүрбөй улутту бурмалап атат да булар. Ансагандай Теңирге теңдеш уул, Теңирдин ыйыгы уулу. Же болбосо ошо Теңирге теңдеш энергия, же теңирчилик деген бул кыргызда бул чындык, бул болгон. Ал эмне дегенде өздөрү жаратып, өздөрү жасап, өздөрү боеп, өздөрүнө өздөрү ишенип, ышкырып, шамалын чыкырып, булутту чыкырып, бурулуш кылып, сөзү менен, назары менен, батасы менен жаратып келген. Азыр ошо башатка жетип алган, керемет касиетин иштетип алган адамдар бар. Азыр ошолордун башына күн түшүп атат. Ошон үчүн кыргыз дүйнөнү баштайт, башкарат, жетектейт деген ошол. Эмнеси менен? Энергиясы менен, Теңирге теңдешсиз энергиясы менен, Теңирге тең энергиясы менен, боштондук энергиясы менен ошолор жетектейт. Дүйнөнү багам деген адамга Көкө Теңирден эң кереметтүү энергия келет, шарт түзөт. Мына мен дүйнө үчүн бар айтам. Кантип эми далилдерин берейин. Мына дүйнө эли кырсыктап атат. Дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Кайыптан илими түштү, кайыптан ааламдык дастаны бар. Нике кайып, өлүм кайып, конок кайып дегендей. Сөз кайыптан, акыл табылып деп коет. Кайыптан жол таап берет. Жердеги бүтсөнөн кайыптан ааламга карап калат да адам. Энергиясы менен жол таап берет. Ошондо дүйнө эли мына азыр инопланетанын жөнүндө түшүнбөй атат. Бул эмне деген күч деп. Мына биз ага жообубуз бар. Инопланетан бул бөлөк планетанын эле өкүлдөрү. Бая иностранец көрдүк деп дала калабыз го, велосипедченди көргөндө. Ансагандай ошолор келди. Эмне кылганы? Адамзатты боштондукка чыгарганы, өлбөстүккө өткөргөнү, ошо өзүндөгү сыпаттарды адамзатка кийгизгени келди. Же болбосо бул кыргыздын качып кеткен касиети кайтты деп түшүнсөк да болот. Инопланетан дегенди. Бул касиет, энергия, ошо келди. Аны дүйнө эли таппай атат мына. Жол таап берет бекенбиз бирөөнө. Экинчи, табияттын кырсыгы болуп атат. Россияда, Америкада, Кытайда анын жолун биз билебиз токтотууну. Кантип? Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, жаратылышта түркүн коопсуздуктар, кырсыктар, оорулар, сүрүүлөр, жер көчкүлөр, кар көчкүлөр болот. Себеби адам менен адамдын жан дүйнөсү жер эне менен кереметинен куралган. Таның таңга, сууга кетип атканы ошол. Көкүрөгүңдө от болуп атканы. Мына табияттын кырсыгын токтотуунун жолун билебиз. Бул жерде да так берилет.
Батышы эли табияттын чоң кырсыгын токтотуп бер деп Арстан айга кайрылат. Жолун таап бериңиз деп 4 жыл 3 жыл мурун жазылган. Жолун таап койдук. Андан кийин мына эмоцияга түшүп атат дүйнө эли. Рак, шишик, писих оорулар пайда болуп атат. Эки бөйрөгү ууланып атат. Жүрөгү оору пайда болуп атат. Ал эмнеден? Анткени жаныбыз көзгө көрүнбөйт, аба көзгө көрүнбөйт, Кудай көзгө көрүнбөйт, инопланетян көзгө көрүнбөйт. Көзгө көрүнбөгөн күчтөр бирок жаның менен бир. Мына бул жерде жашады, эртең бияка чыгып кетип атат. Кайры эле азыр керек болсо ал сенин жаман сөзүңбү, жакшы сөзүңбү, жаман ишеңби, жакшы ишеңби көрүп турмактуусун, керек болсо оюңду окуп турат. Ошол абаны энергияны адам дем алды дагы ичтеги чоң жан пайда болуп, торнадо болуп атат. Анын жолун Арстан алай билет, токтотуунун 5 жолун. Мына сиздерге окутуп атам ошону. Улуу рахат менен денеңерди бошотуп отургула деп. Мына көп эжеки агайлардын чалып атат го, айыгып атабыз деп. Айыгып аткан ошол ички жаны менен өзүн бошоткондо клеткалары, телосы келишип атат. А биздин эски эмоция менен ички жаныбыз келише албай аткан. Мына психти айыктырсак болот экен. Дүйнө эли билбей атат го. Суицидти жолун билебиз. Ал ошо ички жан менен эле туруп аттын келише албай атканы. Рак, шишик, жара, эки бөйрөктүн ууланышы, боорлордун уйланышы, кан менен айланган организмдин баары бул доордун талабын билбегендиктен, ичинде бир чоң энергия иштеп атканын билбей, эски эмоция көз караш менен жашагандыктан мына оору пайда болуп атат. Демек, медицинанын жолун таптыкпы кыргыз элине? Бул чоң программа. Бул президенттик программа эмес, бул дүйнөлүк программа. Туңгуюктан кантип алып чыгат кыргыз журту? Мына сиздер окутасыздар. 70% кыргыз дүйнөгө башчы болот деп. 30% эми өспөстөр, өчүп калар. Утурумдукка байланып алгандар артта калат. Мына дүйнөгө жол көрсөтөбүз. Табияттын кырсыгын кантип токтоторун билебиз, эмнеге болуп атканын билебиз, оорулардын эмнеге болуп атканын билебиз, көзгө көрүнбөгөн күчтөрдүн каалоосу эмне болуп атканын билебиз. Доордун талабы дүйнө эли билбейт. А биз билебиз, доордун талабы адамдын аң сезими ааламды карай өсүш керек. Доордун талабы ушул. Алар табият кызматын билбейт. Мына биз аны аныктап өттүк. Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүн көркөм чыгармасы. Мына бул жерде ушинтип берилип атат да, улуулук мыйзамын билген улуттарды бириктирип заманды жетектейт. Жашоонун сырын көкө теңир бир адамга ыйгарат. Аалам сырын тааныган адамды теңирдин энергиясы кийип алат дагы дүйнө элдин кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет. Диндер жөнүндө эмнеге согуш болуп атат? Көрсө ааламдык сыйкыр керемет күчтөргө дин туура болбойт экен. Урухий өсүп ал артта калып калат экен да. Аларга духовный өскөндөр туура келет экен. Мисалы мына Кыргыздын духу күчтүү. Кайтпас. Манастын духу бар. Ошол духовный ошон үчүн жана менин сыйкырчылыгым, ишенимдүү духум деп мантра айтабыз го. Менин духумду эч ким чыра албайт. Менин духум эч кимге багынбайт. Дух алтын доорду куруучу күч. Дух канчалык бийик болсо жашоо оңой жеңил болот. Дух күчтүү болсо көңүлдүү жүрөт. Көңүлдүү жүрсөң көп иш бүтөт. Көңүлүң жок болсо көрүнүп турган иш бүтпөйт деп. Ошо духовный. А дин бүгүнкү күнгө чейин ар кандай агым диндер, ааламдан берилди дегенби, кандайдыр бир пайгамбарларга берилген диндер ооба кызматын кылган, талаш жок. Бирок ал эволюция убагында берилип атпайбы, өсүү жолунда. Андан бери 15 кылым өттү, 20 кылым өттү. 2000 жыл, 1500 жылда өттү. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер чокунган, пир туткан диндер ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Кудай ал пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, акырет жашоосун, мына акырет жүзүн, ааламда эмне бар? Адамдын алдыда жашоо жол жобосун өтө кыска сезимден эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген. Ак жүр, эжеңдин көңүлүн оорутпа, сабагыңды түз бар, түз келди. Ал кезде адам сабатсыз, караңгы болгон, техника доор башталган.
Ошондуктан адам өспөгөн жерде анан согуш болуп атат да, карама каршылык. Ошо чала сабат адамдар динге башын уруп алып атат да, такыр тентип атканы, кетип атканы мына ошондон болуп атат да. Кандайдыр бир шалпаяктаган кийимди кийип алып жүрөт. Жер кесип, бер кесип жүрөт. Таштап коюп атат төрт айлап тиричиликти үй бүлөгүнө катып алганда. Мына караңызчы эми ошону. Мына жолун таптык. Ааламдан берилди, ал эволюция убагында. Ошол жерде кыргын сүргүн болуп атат. Ошол жерде куугун болуп атат, ошол жерде талкуулоо болуп атат. Аны билип турат дүйнөнү жетектеп аткан бийлер атайлап жазып атат. Азайтыш үчүн, кырыш үчүн, согуш болуш үчүн, оружие сатылыш үчүн, бийлигин жүргүзүш үчүн, кен байлыгын басып алыш үчүн, адамды кордош үчүн, азайтыш үчүн, өчүрүш үчүн, түгөтүш үчүн. Мына коду таптыкпы? Кыргыз билиптирби? Билет. Ошон үчүн кыргыз эл эмес, улут эмес, бул ааламдык эле бир өкүл, журт, пенде эмес, кул эмес, бул адамзатты куткаруучу бир ааламдык бир сыйкыр күч. Техниканы көп пайдаланганда тыла өспөй калат экен, дагы жырткыч мүнөзгө өтөт. Ошон үчүн Кудайдын ааламдык күчтөрдүн техника менен өсүүнү каалабай атат. Ошон үчүн жана балдардын аң сезими бузулуп атканы, техника менен өнүккөн мамлекеттердин кырсыктап атканы ошол себептен. Мына бул дүйнөгө керекпи? Керек. Аалам сырын тааныган адамды теңирдин энергиясы кийип алат да, дүйнөлүн кризистен чыгарат. Кризис да бул чистый кризис. Согуш кризиспи, медицина кризиспи, айыкпай атса. Экономика деле, экономика өзү болбогон иш. Адам өзүн тааныганда туштук бир рызкы берет да. Кайсы жерде касиет болсо ошол жерде иш жүрүшөт. Качан гана пейил бузулганда, жашоо үчүн Кудайдан бузулган шарт бузулат, контракт бузулат. Ооматтын ордуна оору келет. Адам өзүн тааныганда келет да, ошо бар жогуна ыраазы болуп эле жашайт да. Бул өзү эле экономика ошодо. Анан эл башчысы жаман айтса, жалган айтса, же ата башы жалган айтса, атабыз жаман сүйлөсө, ууру кылса, анан үйдө кайдан рызкы болот? Өз ордун билсе, энергиясы жок деген ошодо. Аталык энергиясы жок, энелик энергиясы жок, эл башчылык энергиясы жок, агалык, жигиттик энергия жок. Ошон үчүн окшобой атат. А өз ордуна келгенде келет да рызкы. Кайсы жерде касиет болсо иш жүрүшөт. А касиеттүү адам кандай болот? Бул касиеттүү адам калыс болот. Касиеттүү адам кандай адамды касиеттүү дейбиз? Бардык адамдын тилин тапкан адамды касиеттүү дейбиз. Мына Арстынлай кыргыз менен өсүп бараткан табат адамзаттын тилин. Себеби өздөрү боштондукка чыкты, өздөрү сыноодон өттү. А дүйнө элим сыноого эми кирип атат, эми болот. А сыноодон өткөн адам сыйкырга ээ болуп алат. Караңызчы, биз дүйнө элин куткарат экенбиз барып. Мына кризистен куткарабыз. Дагы эмне кризисибиз бар? Аң сезим, эмоция, нерв, уйку жоктугу бул. Бул жан дүйнөнүн жардылыгы. Болорубузга кейип эле биз ооруп атабыз. Болорубузга кейип эле кайгырып атабыз. Жаныбыз ааламдан келген, ага бир тыйын деле ала кетпейт жаның. Тетирсинче өсүп кетсин. А өстүрүш үчүн адам өзү бош коюш керек, кысылбаш керек, кыжаалат болбош керек. Жаманды жаман дебеш керек, жан дүйнөсү жарды экен деш керек. Жан дүйнөсү жарды адам сүйлөй берет да, биздин аркабыздан анекдот эмес жомок деле айтылат го. Болуптур да. Бизди агартып атат. Мен ааламдан буйрулуп келген адам болсом, өзгөртүүчү, тарых барагын өзгөртүүчү, адамзатты куткаруучу болсом, кыргызды ойготуучу болсом, бир байкуш жан дүйнөсү жарды адамдын сөзүнө болуптур. Өзү күйүп атпайбы? Себеби аалам күчтөрү ушул кишинин укугун коргойт да. Өз мыйзамын өткөрүш үчүн. Анысы кандай эле ушундай бир түшүнүктө болсо, адам кейибейт, кепчибейт. Ар жагын көр, курчутуп атат, кайрак экен. Сыноодон кийин бир сыйкыр болот экен. Деселе кыжаалатчылык жок. Мантра айт, эскичилигиң өчүр, доордун талабын бил, өз өйдө эле. Адамды тааны, мына азыр ушул адамзаттын башына аябай оор күн келет. Ааламды таануу бир маселе болот. Мына биз айтып өттүк, таанытып койдук силерге. Табиатты таануу, аны таанытып койдук.
Кыргызды таануу адамзат үчүн проблема болот. Кыргыз жана бир өнүкпөгөн улут катары көрүп атат. Жок, кыргыз бул. Кыргызды бөлөк улуттай башкаруу мүмкүн эмес. Себеби көктөн берилген укугу көп. Ошон үчүн кыргызды чеберлеш керек. Жөн эле бир басып жүргөн баланы, жөн эле бир мындай ызылдаган аялды да чеберлеш керек. Себеби ичинде бир керемет бар. Ошол бир кырсыгып, кыйналып, ошонун ичинде бир чоң энергия иштеп атат. Жолун таап, эмин кылып бурулуш кылыш керек бул кыргызды. Башкарганга болбойт. Духун көтөрүп, жаратып, сен улуусуң деп, сен кыйынсың, сен дүйнөнүн башчысысың, сен энесиң, сен аялсың. Аял ааламдан келе сыйкыр керемет күчкө ээ, сен дүйнөнүн башчысысың деп жаратсаң, ошо жаралат, боёгун, жомогун табат, анан баш ийип берет. Болбосо баш ийбейт. Баарын камап бүтпөйт да адам, баарын атып бүтпөйт. Бир адамдын убал сообу канча. Анысы кандай мына жашоонун сырын кыргыз билет. Дүйнөнү башкарат кыргыз. Боштондукка чыгарат. Азыр биз каражатты эле биринчи очередь коюп алдык. Бул каражатың сенин көңүлүңдү кирдетпедиби? Сени бузбадыбы? Сени жолдон чыгарбады? Сени карытып аткан, оорутуп аткан ошол каражат болуп атпайбы? Өзүбүздөгү энергияны акчага өткөрүп алып, акча бизди өкчөп атпайбы? Өткөрчү ошо акчадагы энергияны өзүңө. Акча сени издеп жөнөсүн, ичип жөнөсүн. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, сөздүн болушу ушул энергия деген гана бир чоң нерсе калат бизде. Теңирге теңдеш энергияга жеткен адамдар бар азыр. Бул чындык. Муну эртедир кечтир кыргыз эмес керек болсо дүйнө баалайт. Мисалы, жылкыга башка жаныбарды салыштыра албайсың да. Анчалык жүрүмү жок, анчалык тездиги жок. Ат адамдын канаты дегендей. Анысы кандай да бул кыргыздын керемет касиети өтө күчтүү. От суу таш абаны багындырып коет. Биздин 4 керемет куралыбыз бар, ошо от суу таш аба деген. Башка улут ташты ошо алтын же таш, алмаз катары, темир катары тааныса материя жагын, а кыргыз магия жагын билет. Ошондуктан бул маани бербеген ошол жанагы пулга, утурумдук жашоого, техникага дегендей токтолбойт. Ошон үчүн улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат деген ошол. Энелер, эжелер, тийиштүү тилсиз аял ааламга карап тизгинделип калган дейт. Ошо тилсиз аял өтө жакшы. Себеби унчукпайт, ичинде бир керемет иштеп атат. Тилдүү аялда тийиштүү аң сезим болбойт дейт. Тилдүү аялда дегеле бир мындай энергия жок. Анысы кандай, ошо унчукпастык биринчи биздин касиетибиз. Кудай арбай унчукпайт, бирок бийлигин жүргүзүп атат го. Экинчи ошо улуулугубуз. Кудайды көктөн издебе. Кудайлык сыпат өзүңдөн изде. Ошондой кечиримдүүлүк барбы? Ошондой мээримдүүлүк барбы? Мен көктөн келсе жаным. Демек сыпат болуш керек да. Энелик сыпат барбы? Аталык сыпат барбы? Агалык сыпат барбы? Кайып бирдей калыстык барбы? Теңирдей тегиздик барбы? Ошон үчүн сөзгө турганда, ошон үчүн сөзгө жыгылган, ошон үчүн сөз көтөргөн, ошон үчүн сөздүн каймагын сүйлөгөн, көрбөй туруп көсөм сүйлөгөн улуу кыргыз бийик ой айтып бийлик кылган болуп атпайбы? Ошо барбы сиздерде? Ошон үчүн кыргызда өтө чоң өзгөрүү, дүйнөдө чоң өзгөрүү болот жакында. Бул кыргыздын ошо илим менен алган сыйкырчылыкка, бул чындык, уялбай эле айтабыз.
жеткен өтө чоң адамдар бар азыр. Касиети күчтүү. Ушу илим менен жөн эле бир көз ачык эмес, жөн эле бир ойттоон сөнүк адам эмес. Эми ушу улуулукка өсүп аткан өтчү мыйзамдын жолун тапкан тоскон адамдар катуу күйөт. Өзүнөн өзү эле ооруп калыптыр. Жан айласы кылып калат. Себеби улуу күчтөр үчүн алар проблема эмес. Улуу күчтөр үчүн же улуу кыргыз үчүн адамзат улуулукка гана өсүү керек. Ошон үчүн гармонияда болот деген ушул. Караңгы күчтөр менен кыргыз гармонияда болуптур. Асман жердин түбөлүктүү түркү экен деген ошол. Асман жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй деген ошол. Караңыз мына Манас бабамды. Төшү түктүү кара жер жердигинен түткөндөй. Айың менен күнүңдүн ширөөсүнөн дө. Ошондо бул кайра эле кыргызды баяндап берип атат. Ширөө энергиясынан күндүн энергиясы бул Кудайдын энергиясы. Айдын энергиясы бул болсо караңгы түндүн энергиясы. Бул кыргызда бүт. Мына караңыз. Азыр эч ким мунун астынан чыга албайт. Бул улуу мыйзамдын астынан. Ааламдык мыйзамдын представители катары бар айтам мен. Кызык. Бул Кудайдыкын Кудай кандайт дегендей бир 30 000 кол топтой аламбы деп эзим ооп, көрүнгөнгө чалып, кагаз таратып атсак 50 000 52 000 кол өзүнөн өзү топтолду. Мен үчүн эмес, көрсө ушу ааламдык сыйкыр күчтөр үчүн болуп аткан иш. Тетирсинче мага утуш берди. Эми айтып отурса чоң. Караңгы жагынан. Ааламдык мыйзам жеңди. Басмачы катары эле азыр бийликти бербейм, же бурмалайм, же эски эволюция менен жашайм дегенге болбойт. Ар бир адам көкүрөгүндө революция болуш керек. Көкүрөгүндө бир эволюция болуш керек азыр адамда. Эскиче басмачыдай түшүнүктөн чыгыш керек. Кайталанма жашоодон кайтыш керек. Могу пендечилик жашоонун жарыгы өчтү, урматтуу улуу журт. Куту ушту. Бул кандай деген түшүнүк? Жайлоодо мындай жайыттуу көп калат да, 1-2 айда. Анан журт которуш керек болот. Анан мал токтобой калат да. Ансыгандай куту ушту, жарыгы өчтү. Ошон үчүн жашоо өзү окшобой атканы, кысылып кыжаалат болуп аткан адам, жан дүйнөсү өзүнө батпай атканы, ден соолугунан, ишинен, бала чакасынан, мал пулунан пикир келишпестиктен, түшүнөн сөзү кунсуз өтүмсүз болуп атканы, мунун баары ошол улуу күчтөрдүн улуулукка өт деп атканы, калыптан деп атканы. Ушу ата деле баланы тарбиялайт, тилдейт, ураат керек болсо. Анан өзүнө теңелген кезде сырдашып, унчукпай калат, канатына калкалайт. Ансыгандай ушу улуулук сыпатка өтүп сөңөс ушу Кудай канатына калкалайт. Ушу улуу кыргыз аталышы ошо улуу сыпаттар болгондуктан энелердин эмчи домчулугу, энелердин бийик түшүнүгү, кой калп айтпа, ой жок дебе деп. Азыр энелер, эжелер, байкелер, мен сурап келсе жоктоп койчу деп атат да. Ой жоктун аягы жок да. Ансыгандай ошо улуу кыргыз аталышы, ошо улуулук сыпаты болгон. Эми ошо башатка кайтуу керек. Азыр кыйналбадым деген киши жок. Ар бир адам кыйналат, себеби арга жок да. Бул бурулуш доору. Илим алып өсүп кутул же өлүп кутул. Өлүп кутулсаң да жакшы, бул чындык, кетип калат жаның. Өчүп кутулат. Тамгыс болуп күйөт, айлампага түшүп калат. Көрдүн түйшүгүн, жоктун түйшүгүн тартып калат. Муна азыр элди кагып силкеген адамдар. Качан алар түрмөгө түшөм деп ойлоду эле? Ойлогон эмес да өмүрү.
Көрдүңүзбү? Теңир кандай теңдейт. Болбойт кагып силкегенге. Өзүн бийик сезгенге, бурмалаганга болбойт. Улуулукка өстүрүү керек. Бүгүнкү күндө ошон үчүн кыжаалат болгон эжекейлер, агайларга, ар кандай динге кирип кеткен жигиттерге, кыздарга, ошо псих менен ооруп калгандарга, сөз көтөрө албай калгандарга таарынбашыбыз керек. Себеби алар күнөөлүү эмес. Багыт бере албаган башчылар күнөөлүү. Багыт бериш керек. Башкарып эмес, багыт берип. Өзү күнүн өзү көрө берет, өзү жашай берет, өсө берет. Багытыңды бер. Азыр деле ошо күндү көрүп атат. Уят. Жыл өтсө, мезгил өтсө, өскөн адамдар тепкилеп ойношу мүмкүн сени. Көз ачыктыбы, ар кандай агым диндегилердиби, бурмалаган саясатчылардыбы? Себеби адамдын көзү ачылат. Өсүүдө, өтө катуу өсүүдө. Мына аалам дагы, адам дагы тынымсыз чексиз өсүүдө. Ошентип эволюция болуп атат. Дагы бир этапка. Мына ошол кезде Кыргыз өлкөсү түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт. Эмне менен? Ушу жаңы идеология менен, жаңыча түшүнүк менен, жаңыча көз караш менен, бийиктик менен, ыйыктык менен, энергия менен анан дүйнөнү түптөйт. Дүйнө эли Кыргыз жергесине келет. Энергия алам деп. Себеби адам ата куйруктуу жылдыз көзгө көрүнүп илими түшкөндө, энергиясы ошо жерге түшсө, информация алам деп каражатын төгөт, кураяка бата жүрбөйт деп. Жанын сатып алып кетет. Себеби энергия бул өзү жан да. Мына бизге келгендер энергия алат. Кадимкидей эле айыгып, туруп, духу көтөрүлүп, издеген жолун таап. Себеби касиеттүүлөр биринчи кырсыгат. Адамдын баары окшош да. Көзү, тили, көкүрөгү, башы, көзү, жолу, өсүүсү, өнүгүүсү. Ошон үчүн улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттар дээрчи адашсар улуттун улагасында калат деген ошол. Улуу касиетке тез калыптанышыбыз керек. Ал үчүн эскичиликтен чыгыш керек. Бир боек кетсе, бир боек чыгат да, боектун үстүнө боек чыкпайт. Ошон үчүн ак-кара боегубузду жууганда, бийликтегенде адам көккө айланат. Көк теңирдей керемет касиетке ээ болот. Ошондо мына боор оорубаш үчүн могу жашоону, эки бөйрөгө оорубаш үчүн могу жашоого мээрим төгүп турсаң, анан бөйрөгүң ууланбайт. Бул кубулгандагы кызматы. Өпкөң абаны тазалап боеп турса, өпкө оорубайт. Энергиянын кызматын пайдалансаң. Ал эмне деген түшүнүк? Ал бийик түшүнүк. Көмүр кычкыл газын деле бак соруп алып, кычкылтек бөлүп чыгарып аткан болсо, адам дагы ошол жакшы, жаманды соруп алып, жакшыны иштеп чыгат. Адамдын организми өтө күчтүү. Ашказан оорубаш үчүн пенделерди сиңирип ал да периште кылып бөлүп чык дейт. Ошондо ашказан оорубайт. Ал эмне ушунча көтөрүмдүү бол дегени. Улуу кыргыз жаман адам келсе жакшы сөз айтып уютуп алат, жаман сөздүн аягын жоюп салат дегендей. Ушу жакшы сөз менен узатып сал. Пендени сиңирип ал, периштеге айлантып сал, ошого энергияң жетсе, ашказаның оорубайт. Бут оорубаш үчүн ушу жашоону улуу деп чуркап, ушу менин кызматым экен деп, мына кызматын адам милдетин аткарбаса, Кудайдын кырсык, Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Кырсыкпаш үчүн кызматыңды кыла кал, ааламдык кызматыңды. Ар бир адам азыр үй бүлөсүндөгү тиричилик жүрбөйт, иши оорлойт. Себеби дүйнөлөшүү убагында жеке менчик жүрбөйт. Коомдук иш мекей аралашмайын. Коомдук иш бул алтын доорду куруу, куткаруу, өсүү, деги эле өсүңөз жок дегенде өйдөлө. Эскичилигиңен чык.
Bирөөнүн сөзүнөн сабак ал, bирөөнүн мүнөзүнөн сабак ал, бирөөнүн түшүнөн сабак ал. Бай өзүң билген тарыхыңды айта бербей, дагы сабак ал. Өзүң билген динде эле башың ура бербей, уга бил, көтөрө бил, түшүнө бил, өсө бил. Мына азыр жомок жашоого тозок жашоодон кутул дейт. Тозок жашоо кайра эле ушу эки көзгө алдыруу. Эмне болот, тиги балекет деди. Мына жомок эмне? Түш деле бул чындык айланат, жомок чынга айланып атат. Манасты улуттар молдого желгор деди жомок. Жомок болсо неге жазылып коймок? Жомок акыры чындык болмок дегендей. Жомок болсо адам ата, Теңир ата эмнеге мынча илим бермек, мынча эмнеге касиет бермек, эмнеге кырсыктырып келмек. Бул жерде эмне берилсе ошонун баары аткарылып атат. Ушу жомокто ал дагы ырахаттан көз алдыңан көрсөң анан орундалат. Бирөөнү сүйүп калса деле көз алдынан элестетет го. Үй куруп атканымбы, үйлөнүп атканымбы, бала бакыра күтүп эне атасын тосуп атканымбы. Анысы кандай бул сүйүү өзү сыйкыр дегендей, жаңы доор дагы өзү бир сыйкыр. Ким жашоону кандай элестетсе ошондой жашап өтөт, урматтуу угуучу. Ошон үчүн жомок жашоого өтүп алыңыздар, тозоктон чыгыңыздар. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Болгон жокпу? Айт огой. Алло. Алло. Айта бер. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Ой, салам, айта берчи ар жагын тез айтсаң. Мен айтам дедим мен. Түшүмдү жөнүндө айтам дедим эле. Ой, салам, айта берчи. Мен жана түшүм жөнүндө айтам дедим эле. Ой, айт огой, түшүнүп атам, айтчы тез. Урматтуу көрөрман, убакыт өзү тар. Сиз түшүңүздү айткан атсаңыз, бирөөлөр ушу маалымат уксам деп атат. Ошон үчүн сразу эле түшүңүздү айтып, же сунушуңузду айтып, же ыраазычылыгыңызды айтып эле темага өтүп кетиңиздерчи. Ооба, эми түштөн өтө катуу берилет, эскертилет. Түштөн баарын эле берип турат. Түш периштелердин тарбия сабагы. Түш бул Кудайдын ааламдыкка өстүрүүчү эң биринчи ыкмасы. Түштү жөн эле сууга айтып, анан жакшы түш болсо колдонуп, жаман түш болсо анан унутуп коеюн деген болбойт. Себеби жаман түш болсо чечмелетип талабын аткарыш керек, изилдениш керек. Бул эмнеге болуп атат деп. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ошо түшүңүзгө маани бергендей, ошо ааламдык илимге маани берип, жомок жашоого өтүңүздөр. Жашоону ким кандай элестетсе, ошондой жашап өтөт жаңы доордо. Эшик болбосо азыр эшикке чык. Кечке не деген нервиң бузулат. Тиги жашоону буну көрүп атып, жок анын башка жагын көрөлү. Кыргыз ушундай күнгө кабылдыбы деп, кыргыз ушундай биле деп, кыргызды кантип куткарам деп, кантип бириктирем деп, кантип энергиясын берем деп, кантип качып кеткен касиетин калыптандырам деп, кантип айыктырам деп. Эми бекер жараткан жок да. Башаттагы убакыт болсо, душман келсе, кылыч найзабызды алып, эр жигит эл четинде, жөө бетинде дегендей чыкмакпыз да. Жерибизди сактап калыш үчүн, элибизди коргоп калыш үчүн. Анысы кандай дагы эле азыр ачык душман болбосо дагы абдан кыйын, кырдаал убакыт. Бул татаал убакыт. Бир кырынан сырттагы дүйнөнү бийлейбиз дегендердин кылып аткан кылыгы, басып атканы, бурмалап атканы, жакырлантып атканы, кредит проценти менен. Экинчи кырынан ушу улуулукка өсүү үчүн ааламдын мыйзам түшкөндүгү, ал адам ага өсүү өтө татаалдыгы,
башка жолдун жоктугу. Ошон үчүн ар бирибиздин милдетибиз ушул жерде илим тараткандыгы үчүн күнөө эмес, эки дүйнөсү эгеси сүйгөн элчи деп эсептелет. Себеби сен адашкан адамзатты чыгартып атасың, агартып атасың, ата тегин арбагынан утуша алып атасың, бийиктетип атасың, ааламдан жашоого жаралуу максатыңды билип, парыз милдетиңди аткарып атасың. Үчүнчү утуп алып атасың сен. Калыптанып атасың да сен. Улам калыптанып, энергияга толуп атасың. Ошондо бактуу өлөткө жетип атасың. Учурдагы аракетиң үчүн башаттагы күнөөң кечирилип атат. Башаттагы күнөөң үчүн бактуу өлөткө жетип атасың. Мунун мениси жок. Өтө чоң утушу бар. Эгер илгерки убакытта болуп душман келген болсо, аман келебизби, жокпу? Кыйын болот эле. Суроо болот эле. А мындан кыйналчу эчтеке жок. Жөн эле тагдырыңды тапшыр, аракет кыл. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсызбы Астан абай. Мен жооп берейин дедим. Мен түшүмө майда балдар көп кирет, ошону билейин дедим эле, эмне себептен? Жакшы. Ошо майда балдар түшкө киргени мурун бала түшкө кирсе оору деп койчу эле. Акча түшкө кирсе сана деп койчу эле. Азыр болсо ошо майда баланын, наристенин түшкө киргени өзүңүз ушу наристедей жан дүйнөгө өт деп атканы. Наристе базарга баратсаң, больницага баратам десең ишенет го. Ушу Кудайга, ааламга ишен деп атканы. Жаш баладай мүнөзү көкүрөгүңдү жашарт дегени болот ушул. Бул абдан жакшы түш. Анан өткөндө да бир ага бир суроосун берип, экинчисин угулбай койду эле. Анан кийин оператор балдар айтат, ушу бут кийимимди эле таппайм, издей берем деп айтты экинчи суроосу деп. Анан эми бут кийимиңиздин таппаганы, бут кийим бул багыт болуп берилет. Мурун биз укчубуз, эми муну күйөө деп, күйөөгө теккенсиң деп, ушундай бир же тамаша беле, же ушундай чындап ошондой жоорулчу беле. Азыр андай чечилбейт, ушу бут кийим багыт болуп чечилет. Анан ошо бирөө кечээ дагы суроо кылып атат, мен эски издеп жүр эле эски ботинкени таап алам. Эми эскичилигиңен чыга албай атасың деген түшүнүк. Дагы түш жоорулар боюнча жалпылап эмне болушу мүмкүн? Ошо кечээде бир эжеке чалып суроо кылып атат. Кийин ошо телефондо ич кийимимди, жаңы ич кийимимди эле кайненем алып алат деле эскиси калып калат. Анан чыга албай калып атам деп. Эми ич кийим бул ички дүйнөгө чапталчу кийим. Анан ошо ич кийимиңизди таппай атканыңыз, ички жан дүйнөңүздү ордун таппай атканыңыз болуп чечилет. Анан ушу түштө эгер кийик мындай кийими жок болсо, же кийими жыртык болсо, ал адамдын абийири ачылат дегени болуп чечилет. Ушул бийик тоого, этаж үйлөргө чыкса, көк кашка сууну кечсе, асманды, булутту көрсө, асманга учурса, ушу жан дүйнөң бийиктейт, өсөт деп чечилет. Ошондуктан бул түш жоору өтө керек. Жоорута жүрүш керек. Ушу күндүк түштө керек болсо күндө бир түндө 3 түрлүү түш көрсө болот. 3 түрлүү түш көрөт. Ошону эртең менен биринчи талдап чечип алып, ошого мындай багыт берип турат десек болот. Түш багыт берүү, эскертүү, анан учур чагыңдагыны берет. Өткөн чагыңды бербейт. Ушул учур чагыңды багыт берүү, анан эскертүү. Мына ошентип көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен түшүмдү жоорутайын дедим эле, анан жанагы 6,5 жашта неберем бар. Ошого бир курт, кара курт сыяктуу башымда бир кыркаяктын аягындай болгон тумшугу оролуп атат да. Анан бир үлүлдөй болгон эмелер дагы ошо неберем оролуп элатат, эсим менен жүрөгүм дүкүлдөп калыптыр. Жакшы. Бул аябай жакшы түш, апа. Сарсана болбоңуз, окуп берейин. Туалет, жара, курт, заңзара, ит бит түшкө кирсе, оомат, дөөлөт, ийгилик, жетишкендик жолуңуз
жолдун ачылганы дейт. Эми итти дагы кыргыз дөөлөт деп коет. Илгертен эле ошо түштө заңды, бул эми адамдан чыккан бир энергия да. Ошо да бир жөн эмес. Керек болсо ушул туалетке кирип колуңузга ошо элештирип алсаңыз дагы заңды. Мунун да төлгөсү бул жөн эмес да. Бул дагы жакшы деп чечсе болот. Анан бул курттун түшкө киргени, балаңызды кийип алганы балаңыз өзү жөн эмес экен. Ушу 2000-жылдан барки балдар дагы өзү энергиялуу болуп чечилет, инопланетан болуп чечилет. Инопланетан деген эми өзгөчө бала, жаңы доордун талабына ылайык адам. Анан адам барып кийин инопланетанга айланат деп берилет. Эми бул эмне деген түшүнүк дегенде, улуу түшүнүккө жетет. Периште сыпатка, пендеден чыгат, периштеге айланат. Инопланетан деген бул периште деген түшүнүк. Ошого айланат делет. Анан ошого айланып, адам азыр ошого айланыш керек. Анан инопланетандардын кайра чоң илими бар бул жерде. Анда эмне болот дегенде, инопланетандар үчүн ушу жашоо өтө жеңил, жомок сыяктуу болот дейт. Ошондо сен кайгысы жок, капасы жок, карызы жок, жакшы жаша, духуңду көтөр дейт. Анысы кандай ал балаңыз дагы жөн эмес. Анан ушу балдардын түшкө киргени дагы 12 жашар балдардын энергиясы менен асман жердин энергиясы сакталып турат экен. Биздин мисалы мына айтып калабыз го салыштырмалуу. Айбандын териси тезеги, сүтү жүнү пайдага кетсе, адамдын сөөгү тезеги жерди булгайт. Эң жаманы сөзү, ою, көзү асман жерди, табиятты, адамзатты булгайт деп. Ошол чындап эле улуу кишилердики, кара өзгөй кишилердики, жүзү кара кишилердики булгайт экен. Ушак айткан жана оору болгон, жулунган, эл башында туруп, ушу жалган айткан, жаман айткан дегендей. Ансагандай эми ошол адамдардыкы булгайт экен да, тетирсинче ошо 12 жашар балдардыкы, ошого чейинки балдардыкы менен асман жер агарып турат экен. Ошол мүнөзгө өткүлө, өспүрүмдө өзүңөрдү кабыл алгыла, карыдым дебегиле, оордум дебегиле, тетирсинче ошо өзүңөрдү кайра жараткыла. Байкабай карып алыпмын, байкабай ооруп калыптырмын, байкабай өзүмдү карыдым, оордум деп жаратып алыптырмын, мен 40 жаштамын деп кайра 40ка кайткыла, жашаргыла делип берилет. Урматтуу улуу журтум, бүгүн эгемендүүлүк күнү эле. Эстен де чыгып кетиптир, майрамыңыздар кут болсун. Эгемендүүлүк бул өтө жакшы. Эми ошо адам дагы өзү боштондукка чыгат, эркин өсүүгө буйрулат, бурулуш болот. Курбан айт деп келип атат. Эми курбан айтты дагы ааламдык байланышта азыр башкача болуп калды. Арбайлар майрамдап атыптыр, кубанып атыптыр деп майрамдагыла эртеңиздер. Себеби ааламдык мыйзам жеңгенде ошо кыргыз журту ойгонуп атыптыр. Анан балам деле өзгөрүп кетсе мен деле кубанам да, рахаттанам да. Анысы кандай ошо арбайлардын майрамы деп эртең майрамдаңыздар. Ошо арбайлардын мыйзамы жерге түшкөнү, Арыстан Алаянын сиңирип алып, закон кылып бергенде адам атанын көңүлү тоонун башына, адам ата барып ушул энергиясы тоонун башына жайгашып, кубанып, ааламдык мыйзамдар, ааламдык күчтөр ошо кубанып атыптыр. Ааламдык мыйзам жеңди, адамдык мыйзам утулду. Эми адамдарыбыз, пенделерибиз, инсандарыбыз ааламдык өсөт деп. Ошол майрамдары кут болсун. Арбайлардын сүйүнгөнү биздин да сүйүнүчүбүз, биздин да кубанычыбыз. Ошо улуулукка калыптанып, улуттарды ошо боштондукка чыгарып, жаңы доордо табиятты, адамзатты куткарып, жакшы ошол төрдө отуруп, батабыз менен, назарыбыз менен адамзатка багыт берип, нурданып, ак төөнүн карды жарылган заманда жашайлы. Же болбосо Калыгул бабам айткандай, кой үстүнө торгой жумурткалаган заман дегендей ошол келип калды. Оору өзүнөн өзү айыгат. Өзүңүздөрдү бош кармаңыздар, эфирден алыстабаңыздар. YouTube'да Арыстан Алай кут десе чыгат. Ошол жакшы. Өзүңдү бошотчу деп ошо орукчанын башына коюп берип койсоңуз да уктайт, энергия өтөт. Мындайда эми чогуу иш болуп калат. Эртең да биз ошо өзгөн жергесинде, ош жеринде да ошо менден илим алгандар, ошол жерге барып сабак алгандар, боз үйүн төгүп, канын боз үйүн тигип, коюн дайындап, ушундай бир керемети ачылып атат. Ошол жака да ордо түптөлүп атат. Ошо Оштогулар, Жалал Абадтагылар дагы болсоңуздар, менин байланыш телефонума чыгып коюңуздар.
ilim boyunça, suroolor boyunça olsa da 706 988 188. Emki jumanın birinci iş günü jolukkança sak salamatта turuңуздар.